Нарын УУД дежурный Кыдырмаев угуп атабыз. Халыктын коопсуздугу үчүн 22 жылдан бери тартип сакчылыгында кызмат өтөгөн Эрнис Кыдырмаев жаңы жылда нөөмөттө болду. Майрамды үйдөн тоспой калганына көнүп деле калган. Анткени ар бир майрамда күчөтүлгөн тартип менен иштөө менен элдин тынчтыгы башка орунда. Майрам күндөрү ушуления кирет, күчөтүлгөн тартипте иштейбиз. Бизде эми жумушубуз элдин коопсуздугун сактоо, коомдук саясий кырдаалды туруктуу кармоо, кылмыштуулуктун алдын алуу болуп эсептелет. Ошол себептен бизде жаңы жыл күнү өзүбүздүн үйдөн тоспой ушул жерден иш алып бардык. Буга чейин болуп да келген. Бул биринчи эле жолкусу эмес, жаңы жылды кызматтуу ордубузда тостук. Буюрса коомдук саясий кырдаал тынч, элдин коопсуздугу тынч болду. Жаңы жыл майрамы Теңир тоодо тынч өттү. Облустук ички иштер башкармалыгынан 500гө жакын милиция кызматкерлери, милициянын ардагерлери жана элдик кошуундардын өкүлдөрү коомдук коопсуздукту камсыздады. Облустун нөөмөт бөлүмүнө 31 арыз катталган. Мунун ичинен оор кылмыштар катталган жок. Күчөтүлгөн тартиптин алкагында 31-ден баштап бизге 2-сине чейин ошого чейин кызмат өтөбүз. Бүгүн дагы кечки патруль атайын иш план негизинде кызматкерлер кызматка чыгышат. Теңир тоолуктар өткөн жылдагы жетишкендиктерге баа беришип, жаңы жылдагы ийгиликтердин жылы болушун каалап, куттуктоосун айтышты. Буйрулса мына жаңы жылыбыз кирип келди. Эми жаңы жылыбызда деле ошо элге кааларыбыз менен тынччылык, ынтымак, барчылык, токчулук, жакшынакай ийгиликтердин үстүндө жакшынакай болуп эле жүрө берели. Элдин конушу аман болсун. Эски жылыбыз жаман жыл болгон жок. Жакшы, берекелүү жыл болду. Жетекчилерибиз жакшы иштеп, президентибиз жакшы көп элге көңүл буруп, жакшы деген көптөгөн ийгиликтер, мектептерибиз, жанагындай окуу жайы, анан жанагындай мына жаңы жылдын алдында көптөгөндөргө квартира беришти. Бу дагы жакшы. Эми дагы көптөгөн пландар бар экен. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолуна ачылыш болду. Жакшы эле ийгиликтер болуп атыр. Эски жыл жаман болгон жок. Тынч өттү, эч кандай немелер болбоптур деген. Биз эмес, даже Бишкек шаарда Ала Тоо аянтында жана бирөө чыгарып атат. Бири дагы таштанды болгон жок. Таштанды жок, эч кандай тынч өттү, таза өттү, эч кандай неме болгон жок деп, окуялар болгон жок деп атат да. Эми жалпы эле, значит, бул элибиздин өнүгүү жолуна түшүп, жакшы болуп аткандыгы да. Эми биз шаар Нарын областы боюнча айта кетсем, обласыбызда биздин 2024-жылы абдан көп жетишкендиктер болду. Эмки жылы 25-жылы дагы мына быйыл, эмки жылы эмес, быйыл мына ушул жылы дагы көп жакшы жетишкендиктерди күтөбүз, ийгиликтерди буюрса болот деп ишенебиз. Анан жалпы эле ушу Кыргыз элин, Нарын шаарынын элин 2025-жылы менен, жаңы жыл менен куттуктайм. Эл журтубузда тынччылык болсун, мамлекетибиз өнүгүп өссүн, өнүгүп жатат, мына Кудайга шүгүр. Коомдук коопсуздукту камсыздоо үчүн облустун бардык райондорунда милициянын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. 102 кызматы күнү түнү иштеп, жарандардын кайрылууларын кабыл алууда. Норuz Аблаев, Алмаз Асанов, Нарын жаңылыктары.